Мына ушул үйдүн ички отделкасына шпаклевка жана толук потологуна материалдар келди. Буюрса мындай эмдээптер. Көрүп достор, ар кандай цветте. Кечээ намаз окуп аткан экен. Ушундай туугандар, азыр эжебиз намазын окуп бүттү. Биз келсек намазын окуп аткан экен. Мына былтыр операция болгон, жүрөгүнөн операция болгон бала ушу. Жакшысызбы? Денсаулык жакшыбы? Намазыңыз кабыл болсун. Жакшы отурасызбы? Кантип атасыз? Сизби? Мына азыр үйдүн ичине материал алып келдик. Ички потолокторуна жана башка ошол шпаклевкасына, кыскасы ички отделкасына материал келди. Азыр мен отчет берейин. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Мынакей Кудай буйрса, биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун былтыр 2018 жылы Жалал Абад областынын ушу Сузак районуна караштуу Ачы жеринде ушу 6-үй башталган. Былтыр 6 үй салган, 6 үй тургуздук элек. Ушу 6 үйдүн бириси мына ушул. 6 үйдүн 3 үйүн тапшырып, 3 үй калып кетти эле. Мына ошол 3 үйдүн ички отделкасы калган. Былтыры үстүн жапканда кеч болуп кетип, кар жаап коюп, ошондой иш токтоп калган. Мына азыр бул үйдүн толук ичи сыртын өткөндө швагын, стяжкаларын кылган көргөнсүздөр. Мына ошол убакта билесиздер жакшы 8 жыл мурун кеткен, ушу кабарсыз кеткен эжебиздин улуу кызы, чоң кызы ушул интернеттен көрүп, апасын табып, апасы кызын табып, бир эле учурда бир эле маселеси эмес, 3 маселеси чечилип аткан жай. Анткени былтыры ушул азыр алдыбызда ойноп жүргөн Ороза эле жаш бала жүрөгү порок сердце эле жүрөгүнөн операция болгон. Анан ошондон бир 17 000 сом акча ачты эле, моминтип үйдү баштай бергенбиз. Үй болгон. Мына үй үстү жабылып, ошол убакта мына кече жакында 3-чү маселеси ошол көптөн бери сагынып жүргөн кызы байланышып, интернет аркылуу көрүп, ошол кызы 100 000 рубль акчасын салган ошо апасына. 100 000 рубль акчасын салып, жардам болсун деп бизден колунан келген апа ушул чогулткан акчам бар эле деп ошол салган экен. Мына ошол акчасына
жакшы билесиздер. Мага канча миң акча бердиңиз эле? 55 миң акча бердиңиз, а? 55 миң бердиңизби? 10 миң, 11 миңин сиздин алдыңызда усталарга бердим, а? Ошондо 44 миң акча калат, а? 44 миңден кече күнү жанагы ушул шыбакты стяжканы кылган усталарга 9 миң акча бергенбиз. 9 миң. Ошондон сырткары 35 миң акча калабы? 35 миң акчанын эжеке. 35 миң сомдун мына мен азыр 29 миң 500 сомдук материал келди. Мына бүт ушул 4 комната, үйдүн ичи 4 бөлмөлүү. 4 комнатага толук потологуна материал алдык. Рейка алынды. Залга шпаклевка алынды. Жана ушу коридорго шпаклевка и краска водомисон ушундай евро ремонт жасай турган отделочный материалдар келди. Бунун эми полу калды, урматтуу туугандар. Анан сиздин бизде 4,5 миң сом акчаңыз калды. Мына кече күнү 5 пластик айнек заказ кылганбыз. Ошонун 16 миң сом акчасын Базар Коргондо Турат деген досубуз берди. 5 айнегиңиздин материалы 20 миңден ашык акча болот экен. Ошол пластик жасаган балдар бизден жардам болсун. 20 миң берсеңиз болот деди. 16 миң сом ошол бала берди, 4 миң сом калды. Ошо 4 миң сомду ошо айнекке беребиз. Ошондо урматтуу туугандар, азыр эжебизге азыр полун дагы кош алып келели десек, акчабыз жетпей калды. Мына ошол кызынын салган акчасын акыркысына ушул потологуна толук шпаклевка материалын алып келдик. Жана ошол 4,5 миң сом, 4 миң сом акчасын пластик айнекке беребиз. Анан бунун полу бар. Полу примерно бир 20 миң сомдук пол келет. Андан сырткары эшиги бар. 4 эшик бар. Эшиктин ценалары эми ар кандай. Баасына жараша, качествосуна жараша. Эгерде сиздер дагы ушул үйлөргө, ушул иштерге, ушул эженин үйлүү болушуна себепчи болуп калайын десеңиздер, мына ушул үйдүн эшиги ачык. Жалал-Абадтан эле ушу Таштак деп туруп Кызыл Туу айыл өкмөтү болуп калат, Кызыл Туу айыл өкмөтү комплекс, ачынын кире беришинде комплекске түз эле келсеңиздер, эженин үйүнө келесиздер. Же болбосом байланышсаңыздар болот. Кандай кылып жардам бересиздер, кандай кыласыздар, эмне кыласыздар, колдон келиши бир мык болсо дагы салым кошуп калсаңыздар болот, урматтуу туугандар. Бул үйдү эч ага эле бүтүрмөкпүз, эгер бир эле үй салып атканыбыз, бир эле үй салсак. Бизде бүгүнкү күндө бир эле убакта 4 үй салынып атат. 4-үнчүсү 6 үй бүлөдөн 10 үй бүлөгө ылайыктуу комплекс, чоң, мындай айтканда дом ал жер. Чоң, өтө чоң проекти. Ошон үчүн 4 жакка чуркап, чындыгында бир кыйынчылык жаратып атат, ошондуктан иш акырындык менен бүтүп атат. Кудай буйруса бирок бул үй кышка чейин бүтүп, мына ушул эжебизди азыр бетон үйдө жашап атат. Асты да стяжка, жөлөңөнү да стяжка, ошол бетон үйдөн ушул жака көчүрөбүз деген өтө жакшы ниет бар. Кудай кааласа көчүрөбүз иншалла. Ушу кышка чейин киргизебиз. Мына азыр ушу ички ремонту башталды. Усталар иштеп турса эле, материал болуп турса эле, бир 2 жумада, 3 жумада, 20 күндө бүтө турган иш калды мындай айткандачы. Ошондуктан сиздер дагы шашып калыңыздар. Момундай чыныгы эненин, чыныгы муктаж эненин намазкөй 5 убакыт намазын таштабаган эненин дубасын алып калыңыздар. Ар бир намазында иншалла азыр көрдүңүздөр, мен келген маалда ушу намазын окуп аткан экен. Намазында дуасын берип, бул дуа түбөлүк жабылган эшиктердин ачкычы экен. Ошондуктан ошол дуаны алууну Алла таалам сиздерди насип эткен болсун иншалла. Келиңиздер, аракет кылып калыңыздар. Эжеке мына ушул сиздерге жардам берип аткан жалпы мекендештерибизге, дагы да жардам берем деген элибизге бир сонун бата берип, ыраазычылык билдирип, бир эки ооз сөзүңүздү айтып кетсеңиз жакшы болот. Ушул элиме ыраазымын. Жакыныраак. Бизге жардам берген ушу момун мусулман бүт элибизге, журтубузга, Орус айылына операция кылып берген врачтарыбызга баардыгына ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бала чакам менен ушу үй бүлөбүз менен ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Тапканыңарга Алла берекеси менен берсин, бактылуу болгула, балалуу чакалуу болгула. Аллахымдан не тилек кылсаңар тилегиңерди берсин. Жараткан Теңирим баардыгыбызга мээримин, жамгыр жаагандай мээримин жааган болсун. Тилеген тилектерибизди кабыл кылсын. Баласы жокторго Кудайым бала берсин, кызы жокторго кыз берсин, үйлөнгөндөр бактылуу болсун. Ал сапарга кеткендер барып аман кайтып келгиле. Тапкан акчаңарга Алла берекеси менен берсин. Аллахымдан не тилек кылсаңар тилегиңерди берсин. Ушу 5 убак намазымда дуа кылып силерге ниет кылып, тилек кылып отурам.
не деймин, өзүмө эмнени кааласам силерге дагы ошону каалайм. Кыргызстаныбыз тынч болсун, эли журтубуз тынч болсун, кыргыздарыбыз ай барып аман кайтып келсин, эли журтум аман болсун. Асман менен жердин ортосунда дайым жакшылык күндөрүбүз көп болсун. Ажыга баргандар мына ай барып аман кайтып келди. Тилеген тилектерин, сураган ниеттерин Алла кабыл кылган болсун. Бактылуу болгула. Алладан эмне тилек кылсаңар тилегиңерди берсин. Амин. Аллаху акбар. Рахмат, ар бир ушул үйгө жардам берип аткан элибизге рахмат. Элибизге, Ушул материалдарды ташып берип аткан агаларыбызга рахмат. Көрү тас кече муктаждар комплексине фундамент бүткүчөк 30-31 КАМАЗ жалпысынан ошо 31 КАМАЗ шагыл таш жалпысынан ошончо рейс төгүлдү, бардыгы бекер төгүлдү, көрдүңүздөр. Мына азыр 2 күндөн бери бүгүн ошо Медер деген бир тууганыбыз агабыз өткөндө бир рейс Оштон кум алып келип берген бекер деп. Бүгүн 6000 кирпичти алып келип берди жардам деп, ошо бекер алып келип берди. Жана башка канчалаган элибиз жардам берди. Мына азыр бүгүн бул жерге Даниэль деген агабыз порт терминет ушу Жалал Абадта оокат кылат, тирлик кылат, ошол Такта базарда элдин жүгүн ташып. Мына ушул Даниэль акабыздын боюнча мен айтып кетейин. Былтыры Өзгөнгө үй салганбыз. Өзгөнгө үй салганда толук материалын ушу Жалал Абадтан ташыганбыз. Бардык материалын ошол Даниэль ака акысыз бир сом да акча албай ташып берген. Кеминде бир 10 рейс кылды окшойт. Андан кийин мына былтыр мына үйгө дагы канча рейс алып келип берди бекер. Мына азыр дагы кое туруңуз десем болбой кетип калды мына. Ушундай бала, ушундай балдардан үлгү алайлы. Жана башка биздин ар бир үйүбүзгө мына атасы кылган 5 наристен үйүнө, базар коргондо үйгө, жана башка көптөгөн үйлөргө мына ушул Даниэль ака портери менен көптөгөн жүгүн 2 тонна алат өзү жүк. Ошончо жүктөрдү улам ташып отуруп, канчалаган элге жардам кылды иншалла. Ошол агаларыбызга чоң рахмат, Алла разы болсун. Машиналардын алдынан шамал өтө берсин. Алла таалам 2 дүйнө бакыт берген болсун. Чоң рахмат, урматтуу туугандар. Байланышсак болот дейт. Я. Канча байланышсак болот дейт. Келиңиздер, мына сиздер дагы ушул үйлөргө себепчи болуп, байланышып, колуңуздардан келген салымыңыздарды кошуп алыңыздар. Мен былтыр бул эженин номерин бергем. Эмнеге бербей атам азыр? Ошол былтыры номерин бергенде кээ бир ушундай акыл деңгээли пас бизден чоң эле улуу эле агалар мына ушул эжекебизге чалып, байланышып, жаман ойлору менен сүйлөп, же болбосо түн жарымда тынчын алган убактар болгон. Ошондон кийин ошол номерин өчүрүп эжебиздин да эже. Мына ошондон кийин эженин номерин берүүдөн биз баш тартып калдык. Анткени ар кандай адам бар экен. Эгерде байланышам десеңиздер, мен сиздерге айттым, түз ушул жерге келсеңиздер болот. Же болбосо биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун WhatsApp номери бар. Байланыш номери, эл сом номери да бир номер. 705 менен 33 77 90. Же болбосо ушунун комментарийсине жазыңыздар. Комментарийга толук биз ошол реквизиттерди да таштайбыз, номерлерди да таштайбыз. Ошол жактан көрүп, колдон келишинче салым кошуп, байланышып, ушул үйлөргө сиздер дагы себепчи болуп калыңыздар, урматтуу туугандар. Келиңиздер, биз сиздерге бир ишеним менен, өтө терең кайрылуу менен кайрылып турабыз. Мына былтыр мына ушу бала бир жума эмес 3 күндө ушу баланын операциясына акча жыйналды эле элден. 3 күндө дегенде элден акча жыйналып, ошол акчадан ашып калып 17 000 сом. Мына үй башталган. Кудай бурса сиздердин ар бир салып аткан аманатыңыздарга эч качан эч кандай кыянаттык болбойт. Ошол кыянаттык болбогону үчүн ушул иштер бүтүп атат, Кудай бурса иншалла. Ар бирибиз кылганыбыз үчүн Алланын астына барганда жооп беребиз. Кылганыбызды милдетте кылбайбыз, Алланын астына барып, жакшы иш кылсак, жакшы жооп алабыз, жаман иш кылсак, жаман жооп алабыз. Мен учурдан пайдаланып айтып кетейин, жанагы фонд менен жеке адамдардын ортосундагы пикирге келиспештиктер боюнча көп адамдар эмнеге ой пикириңди айтпай атасың деп атат. Мен алындай мындай айтканда, орусча айтканда грязный жумуштарга убактымды бөлгүм келбейт. Убактымды короткум келбейт. Менин убактымды бир пайдасыз жактарга эмес, пайдалуу жактарга короткум келет, урматтуу туугандар. Мен ушуну айта алам. Башка эчтеке дей албайм. Мен экөөнө тең эчтеке айта албайм. Ошол ким эмне кылса, Алладан өзү жообун алат иншалла. Ушундай урматтуу туугандар, барыңыздарга чоң рахмат. Азыр биз үйдүн ичи жаргылып экен. Жүрчү үйдүн ичин көр. Материалдарды каяка түшүрдүңөр? Бул үй 4 бөлмөлүү. Мына ушул жерден кыскача айтып кетейин. Конок бөлмөсү бар, залы. 5ке, 4кө 6 экен. 6-20. 2 бөлмөсү бар, кичинекейси. Бири спальня, бириси дайыма отура турган. Андан сырткары кире беришинде прихожкасы бар. 4 бөлмөлүү. Өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес. Мындай айтканда бир комфорттуу үй. Кудай бурса мына ушул үй бүлө ушул жерде күн кечирип, татыктуу, жакшынакай жашайт деген өтө бир жакшы ниет бар иншалла, Кудай калса. Мына орозалы беркесең.
Мына бала былтыр көрдүңөр эле, ояктарып койчу. Салам деп койчу акелериңе. Колуңа салам айтып койчу. Көрдүңүздөрбү мына бала, мына сиздердин жардамыңыздар менен жөн туруп турсаң, ояктарып турсаң. Мына сиздердин колдооңуздар менен былтыр ушул бала чындыгын айтканда бир ден соолук жагынан аябай аксап келген. Мына бүгүн чуркап, биз келген сайын ол жерде кодураңдап, сүйүнүп, моминтип, шоктук кылып жүрөт. Мына сиздердин жардамыңыздар менен ушунун баардыгы. Мына ушул баланын ден соолугуна дагы себепчи болдуңуздар, урматтуу туугандар. Билесиң? Мына караңыздар, ушинтип шоктонуп атат. Барыңыздарга чоң рахмат. Анда эмесе байланышабыз дагы да, кабарлашып турабыз. Ушул видеолорду жок дегенде жардам бере албасаңыздар дагы поделиться кылып, класс басып коюңуздар. Жакшы жүрөгү мээримге толгон жоомарт инсандардын колуна ушул видео барып, ошол инсандардын жардам берүүсүнө балки мына сиздер себепчи болуп калышыңыздар толук ыктымал. Эгер ал да колдон келбесе, урматтуу туугандар, дуа кылып коюңуздар. Биз дайым жолдо жүрөбүз, алыс жолдордо жүрөбүз, сапарларда жүрөбүз, мына ушундай иштерде жүрөбүз. Бир сонун дуа кылып койсоңуздар, биз болгону сиздердин дуаңыздарга гана муктажбыз, урматтуу туугандар. Барыңыздарга чоң рахмат. Алла разы болсун.